Баткен районунун аймагында суусуз пайдаланылбай жаткан жарым чөлдүү аймактары көп. Мындай жер аянттарын жайыт катары пайдаланууга да жараксыз. Мындан улам 2001 жылы жайыттардын сапатын жогорулатуу жана жарым чөлдүү аймактарды пайдалануу максатында 40 гектар жер аянтына саксабыл өсүмдүктөрүнүн уруктары себилген. Өзбекстандын кокон лесхоздон алып келгенбиз. Андан кийин сеанслар тигилген жана уругудан себилген. Мына азыр эми өзүдөн естественный чыгып мына уруктарын берип атат. Мына уруктары болот мына. Мына уруктары азыр. Мына алар уруктары болот. Жаңы чыккан көчөттөрү да урук бере баштады уже. Мына жакында Кудай кааласа ушул жерлер толугу менен токой болот. 16 жыл аралыгында саксабыл өсүмдүктөрү бадал токойуна айланып, жапайы жаныбарлардын жана канаттуулардын көбөйүүсүнө да шарттар жаралган. Мындан сырткары бул өсүмдүк катаал шартта да уругунан көбөйгөндүктөн куурап калгандарын отун катары пайдаланса да болот. Ошол эле учурда мал жандыктарды багууга да бадал өсүмдүгү ыңгайлуу дешет токой чарба кызматкерлери. Жайыттардын сапатын жогорулатуу болсо, экинчи максаты ушул өрөөндө мындай карыгандан кийин жараксыз болгон саксалдарды отунга пайдалануу максатында эккенбиз. Азыркы күндө өсүү темпи өтө жакшы. Биздин ой максаттарыбыз бар. Эми Баткен токой чарбасы аймагында саксабылга ылайыктуу жер жок, бирок айыл өкмөттөрдүн ушундай бир ыңгайсыз жарым чөлдүү аралдарга эгип, жайыттардын эмесин жогорулатса жакшы болот да келечекте. Булар противоэрозный болуп туруп, жердеги нымдуулукту шамалдан, эрозиядан сактайт. Жана жаныбарлар мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чымчыктар уя салып жатат, ичиде коёндор болот. Жана жаныбарлардын жашоосуга ушул жер шарт түзөт. Баткен токой чарбасы 160 000 гектардан ашуун аянтты көзөмөлдөйт. Мындагы кызматкерлер бир даракты өстүрүп, аны токойго айлантуу үчүн 100 жылга чейинки убакыт талап кылынгандыктан жасаган жумуштарыбыз элге көрүнбөйт дешет. Ошол себептүү азыркы учурда токойчулук кызматка кызыккан жаштардын саны жок эсе. Мындан улам кадрлардын жоктугу биздин негизги көйгөйүбүз болуп келет дейт токой чарбасынын башчысы. Айрыкча мына окуу жайларды бүткөндө, мектеп окуучуларга барганда өзүм даже инициатива көтөрүп айтып атам. Ушундай бир эгер каалагандар болсо, бул токой чарбанын сенен 2-ден 1-ден жылга окутуп берейин деген ойдо. Бирок эч жаштар кайрылган жок. 1-2 баланы окуттум эле, биздин тармакка иштебей башка жака кетип калды. Учурда Баткен токой чарбасында 39 штат бердиги болсо, алардын 23-ü токойчу кызматында. Кадрдын жетишсиздигинен пенсия курагындагылар да иштеп, ар бир кызматкерге 7000 гектардан ашуун аянтты көзөмөлдөөгө туура келет. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.